Бишкекте АХСК түрктөрүнүн репрессиялангандыгынын 75 жылдыгы белгиленди. 15 январда Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинде 1944 жылы сталиндик репрессияга кабылып, Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көчүрүлгөн месхетиялык түрктөрдүн кыргыздар менен биргеликте жашагандыгынын 75 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы болду. Бул иш-чараны Түркиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат ачып, катышуучулардын бардыгына ыраазычылыгын билдирди. Бүгүнкү биздин эскерүү иш-чарабызга катышып жаткан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Себеби биз тарыхыбыздагы эч качан эстен кетпей турган каргашалуу тарыхты эскерүү үчүн чогулдук. Чындыгында мындан 75 жыл мурда месхетиялык түрктөр эне журтунан ата журту болгон Ала Тоо аймагына келишкен. Биздин бүгүнкү иш-чарабызга катышуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары, Бириккен Улуттар Уюмунун, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын өкүлдөрү жана көптөгөн жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ошол каргашалуу учурду баштан өткөргөн мекендештерибиз катышууда, деди элчи мырза. Андан соң Кыргызстан менен Түркиянын гимндери аткарылып, иш-чаранын катышуучулары 1 минута 1944 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон месхетиялык түрктөрдү 1 минута унчукпай эскеришти. Кеченин кийинки бөлүгүндө месхетиялык түрктөрдүн репрессияланышына арналып тартылган документалдуу тасма көрсөтүлдү. Тасмада баяндалгандай, 1944 жылы ноябрдын ортосунда Түркия менен Грузиянын чектеш аймагындагы АХСК аймагында жашаган түрктөр алдын ала эч кандай эскертүү берилбестен вагондорго салынып, Борбор Азия өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн. Жалпысынан 86 000 месхетиялык түрктөр ушундай зордук зомбулук менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга көчүрүлгөн. Бирок сууктан жана ачкачылыктан алардын 17 000 жолдо каза болушкан. Кийинки сөз кезеги Кыргызстандагы месхетиялык түрктөрдүн коомунун жетекчиси Атамшах мырзага берилип, ал биз Ала Тоо аймагында 75 жылдан бери жашап жатабыз. Бизди ошол каргашалуу күндөрү кыргыз эли жакшы кабыл алышкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 40 000 месхетиялык түрктөр Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында жашап жатабыз, деди ал. Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков өз сөзүндө бул иш-чараны уюштургандыгы үчүн Түркиянын элчисине ыраазычылык билдирип, кыргыз элинде тарыхын билбеген элдин келечеги жок деп айтылган сөз бар. Ошондуктан өткөн тарыхты эскерүү бардыгыбыздын милдетибиз болуп саналат, деди. Месхетиялык түрктөрдү тосуп алган, ал кезде 13 жаштагы Жал айылынын тургуну Каратай Конушбаевдин айтуусунда ар бир айылга 10 месхетиялык түрктөрдү кабыл алуу көрсөтмөсү берилген. Иш-чаранын соңунда месхетиялык түрктөрдүн Кыргызстанга көчүп келүүсүнө салым кошкон эмгеги үчүн Түркия элчилиги жергиликтүү райондук жана айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерине ыраазычылык дипломун тапшырса, өз кезегинде месхет түрктөрү коому дагы Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлерине жана жеке адамдарга дипломдорду тапшырды.